Прокурорлор үчүн керек болсо мындай тренажерлор дагы бар экен. Кээ бир прокурорлор ушул жерде жатып уктайт окшойт. Көнүгүүлөрдү жасап, тердеп бул жака душка түшүп, анан кирип иштесең дагы болот экен. Эгер дей салам десең, оноо көлөкөдө беседкасы дагы бар экен. А бирок элге мунун бири дагы жок да. Ушунун 10дон бири дагы жок да элгечи. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыш Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыш Исаков. Мен бүгүн Ош шаарындамын. Бүгүн Ош шаардык прокуратурасы жөнүндө сөз кылгым келип турат. Анткени бул көзөмөл органдарын көзөмөлдөгөн көп нерсе жок экен. Алар баарын көзөмөлдөйт экен, бардыгынан тартипти, бардыгынан мындай бир шартты жарандарга карата мамилени жана башка нерселерди талап кылат экен. Бирок өздөрүнөн ким талап кылат? Өздөрүнөн эч ким талап кылбайт окшойт. Ошондуктан алардын өздөрүндөгү шарт кандай? Элге шарт кандай? Элге мамиле кандай? Мына ошого окшогон жактарын өздөрүнө кандай шарт түзүшкөн, ошого окшогон жөнүндө айтып бергим келип турат. Жүрүңүздөр, азыр Ош шаардык прокуратурасына кирели. Кирип туруп, шаардык прокуратурада сизди кандай кабыл алат? Сизди кабыл алуу үчүн кандай шарттар түзүлгөн, ошолор жөнүндө бир кенен мындай бир обзор кылалы. Жүрүңүздөр. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жарандарды кабыл алуу саат канчадан канчага чейин сиздерде? Бул жерде жазылса керек, бул жерде. Жазылып турат. Жок, эми сиз өзүңүз азыр бүгүн нөмөтчү прокурор сиз окшойсуз. Мен. Анан кабыл алуу ушул жерде болобу? Кабыл алуу бул жерде кабыл алабыз, бул жерде. Эми кандай кыласыз? Мисалы мен келдим, азыр арыз жазам дедим. Сиз кандай? Мен чыгып кабыл алам. Чыгып кабыл аласызбы же бир кагазды берип туруп жазыңыздар? Жок, сурайбыз эмне боюнча келдиңиздер депчи. Маңызы боюнча. Жанаша отурасызбы? Мен эч ушул жерде жанаша отурганыңызды көрбөдүм да. Өзү негизи мынау жер кароолканабы же ушул мындай жарандарды кабыл ала турган? Жок. Бул азыр мындай да, бирөө келсе, например, чыгып бул жерде отуруп, анан бул жерде кабыл алабыз. Өзү негизи нөмөтчү прокурор кадимгидей кабыл алып отура турган жер кайсы? Ушул жерби? Пока ушул жерде биринчи сурайбыз да эмне боюнча арыз экен депчи. Бирөө келген болсо, кечес болсо киргизебиз анычы. Бул жерде азыр мисалы арыз жазам. азыр мына жер проход экен да. То есть мындай жабык өзүнчө бөлмө эмес экен. Мына жерде мисалы бир жаран келди, аял келди дейли. Ал зордукталган дейли. Ал айткысы келбей атат, элдин алдында мына жерде боздоп, сиздин алдыңызда арыз жазып, мен ушинтип зордуп кетти деп айткысы келбей атат. Анан сиз бирок ушул жерде кабыл аласызбы, аны кандай кыласыз? Жок, неге? Макул, ушул жерде бир жаран мен силердин сурооңорго жооп берер элем, мен как неме дежурный болупчу. Бирок бул немелерге мен жооп бере албайм да. Азыр мен тура эмес жооп берип койсом, жетекчинин алдында мен тура эмес болуп калат да. Макул. Азыр бул жерде макул бирөө арыз жазып атат, сиз кеңеш берип атасыз, мынтип жаз, мунун алдына жаз, тиги бу деп. Ушинтип атасыз. Ошол эле учурда мына жак проход болуп атат. Макул, бул жак эме. Бирок ал жактан дагы бир эки жабырлануучу, же болбосо эки ушу бирөөгө даттанган адам келди. Алар бир 3төн 4төн болуп келишти. Алар каерге отуруп турат? Мисалы бүгүн жаан дейли. Кар жаап атат, же болбосо жамгыр жаап атат, же бороон болуп атат, же шамал. Каерде туруп турат? Каерде күтүп турат дейсиздерби? Сыртта күтүп турат. Болбосо ичкери киргизебиздер. Ичкериге мисалы сиздердин уруксатыңыздар менен киргизбейт экенсиздер. Ичкери жак базар болуп кетет дейт экенсиздер да. Мына жерге мисалы эмне үчүн ушул жерге мындай бир эки жок дегенде мындай үстү жабык, шамалдан же болбосо жанагы эмеден бир жаандан, жамгырдан, кардан тосуп тура турган эки скамейкага акча жетпейби дейм да. Жок, мен жооп бере албайм да. Же эмне үчүн коюлуп калбайт дейм да. Жок, менин компетенцияма кирбейт да андай неме вопросторгочу. Мен бүгүн дежурныйм, мен просто кабыл алам да. Арыздарым келсе кабыл алам да. Өзү негизи макул. Рахмат. Ооба, рахмат. Өзү азыр мен мына Ош шаардык прокуратурасынын маңдайында турам. Прокуратура кабат прокуратурага кириш үчүн кабат баягы калиткалардан өтүшүңүз керек. Мисалы киргенде эле мына жөн эле ачыла бербейт мага сырттан. Аны ичкери жактан ачса ачылат, же болбосо өздөрү чыгып ачса ачылат.
мындай кылсаңыз ачылат. Бирок сырттагы адам колун салып дагы ача албайт. Сырттагы адам жөн эле тура берет. Анан макул. Эптеп киргизди, эптеп кирдиңиз дейли, суранасызбы, кандай кыласыз, мына жактан сүйлөшөсүзбү, бакырышып атып. Ошондой кыласыз. Анан кирсеңиз, мына жакта алдында 3 стул турат. Ал жерде бирөө ушул арыз жазып аткан болот, же башка болот. Бул бош эмес. Чыгып туруңуз деп коет. Чыгып турсаңыз, мына жерде жамгыр жаап аткан болот, же аптап болот, же болбосо кар жаап аткан болот. Ушул жерде сөмтүрөп турушуңуз керек да. Ушинтип. 10 адам болосузбу, 5 адам болосузбу? Бул бардык жердеги эле, көп жерлердеги баягы прокуратуранын ошо элге кылган мамилеси ушундай. Мисалы, азыр Зулушев айтат да, мына кыргыз тилин биз патриот болушубуз керек. Биз кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек дейт. Бирок тилди өнүктүргөнгө кам көрүп атыппыз, макул. А бирок тилди кармап жүргөн элге качан кам көрөбүз? Жөн эле элге мындай эле бир отургуч болсо, ошол отургучта отурганга шартты качан түзүп коебуз дейм да. Ушул суроо мени мындай кызыктырат. Себеби булар эл үчүн иштеп атабыз деп отурат да. Бул мамлекеттик мекеме. Мамлекет кимдики? Бул элдики. Мамлекеттин кожоюну ким? Бул эл. А бирок элге мындай элге кызмат көрсөтөм, элдин укугун коргойм, эл үчүн иштейм деген мекеменин өзүндө элге карата бир дагы шарт түзүлгөн эмес десек болот да. Бүт шарттын бардыгы прокуратуранын кызматкерлеринин өздөрүнө түзүлгөн. Кароолуна чейин жакшынакай жылуу, мындай кышында жылуу, жайында салкын жер уюштурулган. Нөмөтчү прокурорго өзүнчө бөлмө бар. А бирок элге келгенде эле ушу орун табылбай калат да. Мен ошого абдан капамын, абдан наразымын. Менде бул суроо. Эмне үчүн бардык жерде прокуратура, бардык жерде дебейин, эми көп жерде элге кылынган мамиле бул малга кылынган мамиле менен барабар. Мына жерде караңыздарбы? Гүл коюп коюптур. Гүлгө шарт бар экен. Бул жерде гүлгө шарт бар экен. Бул жагына да бар. Бирок ушул жерден ушул мына жака бир жанагындай беседка, бул жагына бир беседка, ошо адам отура турган. Кылып койгонго прокуратуранын каражаты дагы, мээси дагы, ниети дагы жок экен да. Ушундай. Анан кече биз Ош облустук прокуратурасына барганбыз. Саат 6:30 бардык. Барсак айтат. Саат 6:30 болуптур, 6-га чейин эле прием болот дейт. Нөмөтчү прокурор жанагы өзүнүн жанагы канасында отурган жок. Ал жерде жок экен нөмөтчү прокурор. Анан ошол жерде кароол дагы адамдардын башын айлантып, жок, биз 6-дан кийин кабыл алуу жок дейт. Кабыл аласыңар. Мына жерде сайтыңарда турат. Сайтыңарда ушу 7:30-га чейин кабыл алынат деп жазылып турат. Чакыр деп атып, талашып жүрүп, анан нөмөтчү прокурорду чакырып, андан бир жооп алганга болду да. А эгерде мен антип берсем, 6:30 болобу, макул анда деп кете бермекмин да. Мисалы, сиз райондон келдиңиз, жолдо машинаңыз бузулду, бир нерсе болду, кечирээк келип калдыңыз. Же болбосо кылмыш өзү саат 6-дан кийин катталды. А сиз дароо прокуратурага келдиңиз. Келсеңиз, баягы кароол эле сиздин тагдырыңызды чечип, эртең келиңиз, 6-дан кийин кабыл албайбыз деп коет экен да. Керек болсо прокуратуранын кароолу дагы элди заблуждениеге апарып, кароолу дагы адамдын тагдырын мындай чечип кое берет экен да. Ким болбосо кароол. Ушу кароолу дагы мени алдайт да, алдаганга аракет кылат да. Мени алдаганга аракет кылып, мени кыйла заблуждениеге апарып, ошол жерде мен ошентип доказывать этип, ой, жок. Мына силер көрсөңөр, мына жерде сайтыңарды, силер 7:30-га чейин иштейт деп турат. Деп атып, талашып атып аран кирдим. А менден башкасы болсочу, 6-дан кийин иштебей турбайбы анда, кечирип койгула деп кетет да. Кечирим сурап кетет. Анан ошодон улам азыр сураганым. Канчага чейин иштейсиңер? Деп. Ошондо азыр мына келди немечи, тергөөчү келди эле. Саат ошондо мына жерде саат 7-ге чейин кабыл болот деп турабы? Саламатсызбы? Кандай жакшыбы? Так, азыр биз мынау жумуш боюнча, менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Менин атым Мамат, фамилиям Меметов. Анан сиз мени ушул жерде кабыл аласызбы? Ооба, эмне вопросуңуз бар? Мындай, сиздерде мындай атайын нөмөтчү прокурордун, же болбосо прокурордун өзүнүн кабинети барбы? Неге бизди көчөдө кабыл аласыздар? Мен түшүнбөйм ушу. Көчөдө эмес, мына нөмөтчү отурат бул жерде. Рахмат. Анан дагы бир маселе, мен азыр жаран катары келдим дейли. Сен мына жерде мени прием кылдыңыздар, мына көчөдө. Эми мен
баягы адамдык зарылчылык кыстап калды. Дараткана суралдым. Каяка кирем болсо? Onu açsanız pожалуйста, var ki. Eğer giriniz gelse var ki. Мен азыр бул жерде түрөм ултасыздар да. Анан дараткана мага зарыл болуп калды. Каяка кирем азыр? Ошо даратканага киргизип коебуз. Бул жерде Abi işin nemesi yok. Pожалуйста, hazır alırsanız girişsiniz. анан эми бул жерде отурат эми азырынча бир өзүнчө бир кабинет бар. Ал убактылуу ошол ремонт болуп атат. Ошо кабыл ала турган кабинет кылыпчы. Анан сиз баягы Оны мен азыр неме калбайм да. Просто мен компетенцияма кирбейт да. Мен бүгүн дежурныймын. Жок, эми жашыра турган эмне бар? Бул эми өтө жабык мекеме эмес да. Бул адамдардын укугун коргой турган мекеме. Анан если сиз байытып атасыз, бирөө келип калса каяка киргизесиздер? Өз кабинетиңизге киргизип байкалып Азыр кандай жөнөкөй даттанып келген жарандын сиздерде мындай кадимкидей бир кабинетке кирип кабыл алынышы дагы бул анын укугу да, туурабы? Эми ошого татыктуу элебиз го дейм Кыргызстан жарандары. Обязательно бул жерде Анан ушул жерде кабыл алынышыбыз керекпи биз? Азыр бул киши мени ушул жерде кабыл алды. Макул, сиз айтып атасыз, жанагы кабинет ремонт деп. ремонт. Макул, ошол ремонтту бир көрүп койсок болобу, жок деген. Жок, Элге көрсөтүп коелу да, мына ремонт экен, туура түшүнүңүздөр, азыр бул убактылуу эле көрүнүш экен деп коелучу. Жок, ол туура, бирокчу. Эми ал менин компетенцияма кирбейт да, ал аны көрсөтүп менин киргенме кылган. Анан кимдин компетенциясына кирет аны? Мен бир жетекчи менен эме кылып көрбөймүнбү? Анан мен эми прокуратура кызматкерлеринин деле өтө эле жанагы жаман көрсөтө бергенден алыспын. Булардын деле көйгөйү бар. Айлыгын көбөйтүп бердик тиги бу деген менен кагаз менен, ручка менен, кабинеттин ремонту менен камсыздоо маселеси кандай экен билбейм. Азыр сиздер айта аласыздарбы, айта албайсыздарбы? Кагазды өзүңүздөр сатып аласыздарбы сиздер? Жок, камсызда берет бизге. Камсызда берет. Камсызда берет. Толук. Толук. Мисалы, мага бир пачка кагаз керек десеңиз, азыр даяр болот. Берет. Ручка керек десеңиз даяр, өчүргүч даяр. Берет. Канцелярский товар бар. Кабинетти өзүңүздөр ремонт кылып Кабинетти камсызда берет. пол столдорунан берип Жок, эми кабинет бар да. Кабинетте неме. Андай боло турган болсо, азыр биз кирсек кабинеттерди бир катар аралап көрсөк. Анан бир кабинеттики башкача полу, эшиги башкача, наркынан терезесинин башкача, полу башкача болуп чыккан. Эми бул канча жылдан бери бирде неме болуп атат эмес. Кичине эскирген болсо неме болот да. Бул жак. Ооба, ушул жак жанагы жарандарды кабыл алуучу бөлмө болчу. Бул жерде азыр ремонт болуп атат. Кандай кыласыздар? Бүттү. Эми азыр кичине неме кылып ремонт кылып коюш керек болуп атат да. Ремонт жакшы элек го? Эмнесинде? Жок, эми кичине неме кылыш керек да. Азыр немеси калды да. Бир-эки күндө уже болуп калат да уже. Ушуну көрсөтүп койсоңуз. Ошо кичине бизде де тура жүрүңүздөр, мен билген кабыл алуу күнү да, бүгүн жүрдүм да, буга жооп бере албайм да. Макул. Бул жак неме болуп. Азыр Жок дегенде мына жерге деле же мына жерге бир отургучтарды коюп койсо деле отурсак болсо керек эле. Кылганга жараша аягына чейин чыгарып коелу. Азыр биз көрсөттүк прокуратуранын алдында жарандарга, даттануучуларга, жабырлануучуларга деги эле ушул прокуратурага келем деген кишиге мындай адамча жакшына бир шарт жок да. Мисалы кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, мээ кайнаткан ысык болуп атабы, ошол жерде отуруп турайын, бир кичине бир көчүп басайын десең, бир кичинекей беседка жок экенин көрсөткөнбүз. Мындай алганда жарандарга шарт жок. Бирок азыр мынау прокуратуранын артына өтөлү дагы, өтүп туруп, прокуратуранын кызматкерлеринин өздөрүнө түзүлгөн шарттар кандай экен ошону бир көрүп койбойлубу? Бул жагы ушул мынау арт тарабы. Бул жактан жана машина менен киргенге болот. Стоянкасы дагы бул жакта болуш керек. Кенем мына прокурорлор чыгып өздөрү тамеки чегип эс алганга мындай беседкалар коюлган. Булар прокурорлор үчүн да. Эгерде сиз бул жерде прокурор болсоңуз, мындай туруп тамеки чекпейсиз бул жерде. Отуруп, шашпай, көлөкөдө, жакшына жерде отуруп тамеки чегесиз. Наркы жакта эл карда, аптапта, жаанда отура беришет, тура беришет мындай алганда күтүп. А бул жакта көлөкөдө отуруп булар жакшына шартта жыргап эс алышат. А элге карата, жарандарга карата жок андай шарт жок. Себеби биз прокуратура органы бул мындай алганда жарандардын укугун коргой турган орган болбой калган. Мына ачык эле айталы. Тескерисинче жарандарды ушунчалык басмырлай турган, келекелей турган орган болуп калган да. Бул ушул нерселерден көрүнүп турат. Өздөрүнө мындай эс алганга шарт түзүлгөн.
Элге жок дегенде эс алганга эмес, күткөнгө дагы шарт жок да. Себеби буларга келген адамдын бардыгын прокуратура кызматкерлери бул кылмышкердей эле көрөт окшойт да. Булар кылмышкер, булар ушундай мамилеге татыктуу дегендей эле. Бул жерге жабырлануучу келеби, айыпталуучу келеби, шектүү келеби айырмасы жок. Сыртта машинаңызды койгонго орун жок. А бул жакта өздөрүнүн машинасына кенен мына 1, 2, 3, 4 машина бул жакта кенен турат. Андан сырткары дагы бул жерде жок эле дегенде дагы бир 10 машинага ылайык шарт бар. Эми жүрүңүздөр. Мына бул жакта мына жакшынакай беседкалары бар, бакчасы бар. Бул жагы эми каралбай турат экен, булар эми бул кереги деле жок окшойт буларга. Кара суунун прокурорлору эптүү окшойт, алар өздөрүнө ашкана уюштуруп алышкан. Прокурорлор үчүн керек болсо душ дагы эме болгон, уюштурулган. Тердеп кеткен, бир жактан бир алыс жолдон келген прокурор душка түшөт. Мынтип. Элге билбейм, ушу жердин даараткана экенин деле сыртка жазып койбоптур. Эл келсе ушул жана туалет таппай кыстап калганда ушу көзү чачырап каяка барышын билбей калса керек. Ал жагы кулптануу, бул жагынан киришин билбейт. Мына жакта туалет деген жазуу жок. Урматтуу, мына Зулушев мырза, мен сизге айтат элем да. Сиз кыргыз тил деп эле кыргыз тилге кам көргөндөн мурун ошо кыргыз тилин алып жүрүүчүлөргө кам көрсөңүз жакшы болот эле да. Аларга кадимкидей даараткана, аларды кадимкидей мындай жакшылап тосуп алуу, жакшылап мындай бир отурганга, күткөнгө, кабыл алынууга шартты түзүп койсоңуз жакшы болот эле. Керек болсо кароолдарыңардан бери элдин башын айлантып, 7-де бүтө турган приемду 6-да бүттү, жок, бара бергиле, бүгүн иш күнү бүттү деп коюп, элдин көзүнө оюп отурат. Мына бул жакта прокурорлор үчүн керек болсо мындай тренажерлор дагы бар экен. Кээ бир прокурорлор ушул жерде жатып уктайт окшойт. Мына бардыгы бар. Булар тренировка кылса болот. Мына жерде жатып эс алса болот экен. Мына жакта ашыкча столдор турат. Бул жакта мына күзгүдөн каранып өзүңүн фигураңды өзүң көрүп, кыймыл аракетиңди көрүп. Бийлесең болот экен. Мынтип булчуңдарың менен мынтип жакшы эле болуп калыптым деп өзүңдү өзүң ченесең болот экен. Бул фитнес зал да чакан. Бул жагында душу бар экен. Бул жактан ошол көнүгүүлөрдү жасап, тердеп бул жака душка түшүп, анан кирип иштесең дагы болот экен. Эгерде эс алам десең, анау көлөкөдө беседкасы дагы бар экен. А бирок элге мунун бири дагы жок да. Ушунун 10дон бири дагы жок да элгечи. Кече көрдүңөр, Кара суунун прокуратурасынын алдына барсаңар, кароолу адамдарды, келген адамдарды иттей үрүп турат, иттей каап турат. Аларда дагы кудум ушундай эле шарт. Эшигинин алдында жарандарга, арыздануучуларга, жабырлануучуларга, чакырылгандарга бир дагы шарт түзүлгөн эмес. Алдында мондой беседкадан бир даана жок. Таштанды челеги дагы жок. Буларда дагы кудум ушундай, ош шаарында дагы. Алдында эч нерсеси жок. Бирок артына прокурорлордун өздөрүнө бардык шарт түзүлгөн. Ошону азыр мен сурагым келип атат. Прокурордун өзүнө кирейин, орун басарына кирейин дагы сурайын. Бул эмне силер мындай элди коргош үчүн эле отурасыңарбы? Шарттын баарын өзүңөргө түзүпсүңөр. Өзүңөргө түзгөн шарттын 10дон бирин элге түзүп койбопсуңар деп. Жүргүлөчү. Жок экен. Азыр прокурор өзү жок экен. Азыр түштөнүү мал болуп калды. Болбосо күтүп турганга туура келет. Болбосо азыр орун басарына кетип көрөлүчү. Салмасызбы, прокурордун орун басарына өзү жок окшойт. Орун басарына кирсек жакшы болот. Орун басар наркы корпус турат. Наркы экинчи корпус. Билем. Канча орун басары бар азыр? Прокурордун өзүнө бирөө эле. То есть ал эмне боюнча орун басар? Бизде бөлүнбөйт кайсы боюнча. Жөн эле орун басар деп эсептелет. Мисалы, иликтөө боюнча, дагы общий отдел аяк бияк дегендей бир. Жок,
Макул. Жалпы бөлүм боюнча мына жердин чарба иштери боюнча мен кимден жооп алсам болот? Же прокурордун өзүн күтүшүм керекпи? Азыр обедке чыкты го дейм, а? Обедте окшойт. Өзү барып эле өзү бүгүн жумушка келген да. Анда күтөлүп отуруп туралы. Аты жөнүңүз кайра айтып коесуз? Фамилиям Кубатидинов, атым Абдырашид. Абдырашид мырза, мындай болуп атат да. Мен жана келдим прокуратуранын алдына. Келсем, жанагы эшигинин алдында жарандарга карата, кадимки мындай жарандарга карата арыздануучу болобу, айыпталуучу болобу, шектүү болобу, ошолорго карата бир дагы шарт жок да. Мисалы бир беседка жок, мисалы. Таштанды челек жок. Мисалы жаан болот, кар болот, аптап болот дегенде. Бирок ошол эле учурда өзүңүздөргө бүт шартты кылыпсыздар да. Аркада мисалы беседка бар экен, пепельница бар экен, спортзал бар экен, душ бар экен. Бардык шарт бар. Эмне үчүн бул жарандарды кордоо эмеспи? Жок. Эмне үчүн өздөрүңүзгө түзгөн шарттын жок дегенде бирин, ондон бирин элге түзбөй тастар дейм да. Кечиресиз, азыр көрсөңүз керек, ремонт болгон, бүткөн неме кабинет көрсөттүбүз, биринчи. Вот ошол жерге жарандарды кабыл алып. Ошол жерге кабыл алып атайын кечээ келгенден кийин ремонттор даярдатып, буюрса ошол жерге атайын дежурный прокурор отурат. Азыр дежурный прокурор биякта отуруп атпайбы? Чыгып туруп кабыл алып атат. А дежурный прокурор өзү ошол жакта турат, охрана бирден киргизип берет. Бер жака отура турган шарт, ошого шарт түзүп, даярдап, буюрса Кудай кааласа даяр болуп калды. Көрсөңүз, тааныштыңыз. Аныңыздар жакшы, бирок дежурный прокурор ал болгону бир кишини кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Бир убакта. Бир убакта бирден кабыл алат, конечно. Бирок ага чейин ошо бирден кабыл алат. Мисалы 5 адам, 10 адам бир убакта келип калды. Аларды кантип кабыл аласыздар? Себеби аларды күтүп дароо кабыл албайсыздар. Күттүрөсүздөр. Күтүлөт. Ошол күтө турган шартты айтып атам да. Азыркы мезгилде мындай дагы шарт, мындай бир эле прокурор дежурный болот да. Эгерде ошончолук адам болуп кетсе, кабинеттерине автоматически бөлүм башчы ушул жерде ким, мисалы 4 отдел, 5 отдел бар да. Ошол жерде ар бир кызматкер, эгерде дежурный боло турган болсо, бөлүм башчыга билдирет. Адам көбөйүп кетти, мага жардам бергенге 2-3 кызматкер бериңиз дейт. Автоматтык түрдө кызматкерлерди бирден алып кирип кабинетине арыздарын алып, муундарын угат. Жок, аныңыздар жакшы, бирок мына эшиктин алдына беседка коюп койсо эмне күнөө болобу? Шарият бузулуп калабы? Жок, эми шарият болбойт. Бүгүн жума жүрүңүз, мына жумага баралы. Жумадан убакыт болуп калды. Ал жерге кылса болот. Эгерде мүмкүнчүлүк, мына биз эми 2 ай болду, мына шарт түзүп аракет кылып атабыз. Ал кабинетти ремонттоп, карап көрөбүз. Возможность болсо коюп беребиз. Ал жерге эч кандай неме жок. Жок, азыр буга чейин кылынган эмес да. Буга чейин ушул жарандарды кордоо дегендей эле түшүнүп келатам. Мисалы мен кече Кара Сууга бардым. Кара Сууда да кудум ушундай. Өздөрүнө шарттын бардыгын түзүптүр. Ашканасы бар экен. Жок, мен мисалы сиздикин постоянный көрөбүз да. Чынын айтыш керек. Мен постоянный көрөм. Мен именно катталсам да керек. Рахмат. Ачыгын айтайынбы? Көп мына журналисттер бар. Мен атын неме кылбайм. Реалдуу түрдө алып барган мен да дейм. Сизди колдойбуз деле. Аны көп нерсе бизге деле кээ бирде материал даяр болуп калат. Сиздер тарабынан даяр материалдар чыгат. Буга чейин драм, башкалардыкын бүт эле чыгарбадыңыздар. Ал жерде биз сиздикин деле колдойбуз. Но карап көрөбүз. Эгерде кылып бере турган жүрүңүз, көрдүңүз да. Азыр кылып болот. Анан дагы бир маселе, ага чейин. Сиздердин мен өзү сиздердин деле көйгөйүңүздөрдү көтөргүм келет. Сиздердин айлыгыңыздар азыр менин билишимче бир 30-40 миң болсо керек. Бирок жакшы, буюрса көтөрүп сон болуп калды. Иштегенге, чынын айткандачы, иштей турган шарт түзүлдү. Бирок прокурорлор өздөрү арызданып атышат. Керек болсо сиздин деңгээлиңиздеги, сиздин рангыңызда мисалы орун басарлар айтып атат. Бизге кагаз берилбейт. Бизге көбүнчө райондордо кагаз берилбейт. Биз кабинетибизди өзүбүз ремонт кылабыз деп. Ушул чынбы, жалганбы? Эми ар бир кызматкер обеспечение жөнүндө обеспечение бар, жок эмес. Мына буюрса бардыгында мисалы тендер өтөт, тендердин негизинде кагаз келет. Азыр электронный системага өткөнбүз. Арыздардын көбү электронный катталат. Баягы мурдагыдай көп деле кагаз, көп деле талап кылынбай, күндөн күнгө өтүп атпайбыз. Азыр сиздердин дагы складыңыздарды көрсөк болобу? Ошол мисалы бул жердеги кызматкер менде кагаз түгөнүп калды деп барып эле ошо завхоздон кимден кагазды алып эле кол коюп алып кете бере турган. Бизде баягы тендердин негизинде өтөт. Бухгалтерда автоматически кагаз болот. Эгерде эми шаар биздики да. Мына айткандачы, ал тендер уткан неме менен баягы уткандан кийин договор түзүлгөндөн кийин аны менен байланышат. Мисалы ручка, кагаз, андан проблема эмес. Любой кызматкерден сураң жетиштүү. А эгерде райондордук боюнча мисалы мен башка немени мисалы айта албайм, бирок буюрса мына прокуратура үчүн шарт түзүлгөн.
Эми бир жагынан алганда сиздер көзөмөл органысыздар. Сиздерден бардыгы коркуп турат. Кагаз жок болуп калса, кагаз ала кел деп бир мына милициянын жанагы тергөөчүнө айтып койсоңуздар, ал жөн эле мындай сыйкырчынын таягындай эле сиздердики. Мен ал жагы бар. Бирок эгерде сиздерде обеспечение жакшы болсо, сиздер тергөөчүнү грузит этпей калат элеңиздер деген ойду айтып атам да. Азыр андай заман жок. Мына бүт сотка менен азыр кирет кабинетиңизгечи. Жок, эми тергөөчүлөр абдан тергөөчүлөр деле андай эмес азыр. Мисалы мен сураңыз, барып тергөөчүлөрдөн деле бардыгынан сураңыз. Азыр Реалдуу аны ал жок десем болот. Азыр мен бирдеме түшүндүрүп кетейин. Баягы кээ бир мекемелерде завхоз жок. Анан завхозу жок, ушундай чарба иштер боюнча адиси жок мекемелерде баягы кагаз, ушундай чарба иштери көбүнчө бухгалтерияда болот дагы, бухгалтердин кабинетинде турат. Ошон үчүн сиздерде дагы ошондой окшойт. Bizde дагы бухгалтерде турат. Атайын неме бар эми? Ошо бухгалтерияга кирип туруп бир көрбөйлү, ошо сиздерде запас канча кагаз бар. Себеби эгерде кагаз жок болсо, мен азыр автоматтык түрдө эле аны сиздер көрүнгөн тергөөчүнү кагаз ала кел. Себеби мындай да, бизге келгенде ар бир кызматкерге сразу бирден экиден пачка ручкасы менен кагаз менен бөлүнөт. Ал андайдан болбойт. Себеби жок болсо бир ведомство көргөзүп коюңчу. Мына акыркы жолу мына. Эми бухгалтер азыр жума болду, обед болду дырдырсың да, сен эле. Же мен көргүм келип атат да, себеби бул сиздерде жок болсо, кимдир бирөөгө күч келет да. Жок экен. Эми обед мына жума болду. Мына карасаңыз, мына сиздердеги шарттычы. Эми Мына стоянкаңыздар бар, пробкада турбайсыздар, жакшы экен. Андан сырткары мына жакта беседкаңыздар бар экен. Эми албетте үстү жабык эмес экен, бирок көлөкө жерде жакшына жерде экен. Бул жакта баягы тренажерный залыңыздар бар экен. Душ бар экен. талап кылганга Ооба, сиздерден талап кылышыбыз керек. Ооба. Анан шартты түзбөй туруп талап кылгандагы билесиз. Азыр мисалы шартты түздүк, бардык Кудай буйрсачы. Ошол эле сиз айткан мынаны көрдүңүз. Азыр мындай болуп атат. Мына жерге гүл коюпсуздар, туура. Бирок мына жерде эми келип мындай отуруп турсак болбойбу? Күнөө болобу? Шарият бузулуп калабы? Эмне болот? Болот. Мен айтып азыр сүйлөшпөдүкпү? Бүт шартты түзүпсүздөр да? Жок, шарт мен бизге элге деле шарт түзүп атканын көрдүңүз да. Азыр кабыл алуусуну, башкасыны. Ал бул жерден мындай шарт түзүүгө мындай убада беребиз, буйрса аткарсак болот. Аны аткарбай койгондо эмес. Сиз айткан. Азыр эми билбейм мен. Мына жакта кароолканада азыр мына дежурный прокуроруңуздар отурат. Эми азыр тияк ремонт болуп аткан үчүн айласыздан отургузга туура келип атат. Анан дагы бир маселе, кароолдарыңыздар боюнча. Көп жерде ушундай кароолдарды алыпсыздар, алар сиздерден дагы чечкиндүү, сиздерден дагы өктөм экен. Алар мынтишет келген адамды иттей эле каап турушат өзү. Мисалы, облус прокуратуранын кароолу кечээ бизде айтып атат. Саат 6-да бардык, барсак 6-дан кийин прием болбойт дейт, кете бергиле дейт. Эч ким прием кылбайт дейт. 7-ге чейин деп, 7:30-га чейин деп, мундо сиздерде өзү жазылып турат. Дежурный прокурор турат. Ооба. Дежурный прокурордун 6-дан кийин эшикти жаап коет экен, өзү ичкерге кирип кетет экен. Отурбайт. Андай эмес. Себеби мындайда 6-дан кийин баягы генеральный приемный менен прямой телефон бар, ошондо отурат. 6-дан кийин мисалы. Ошондой учурда элди заблуждениеге макул, могу прокурор эмес, кароол заблуждениеге апарып атпайбы? Эми алар мисалы жөнөкөй эмес, мени заблуждениеге апарганга аракет кылып атат мындай алганда. Ошол жагына кандай болот? Аларга мисалы түшүндүрүп айтабыз, сөзсүз айтабыз. Муну биринчи баягы немени беребиз да. Адамга биринчи келгенде сылык сүйлө, кабыл ал канчалык күйүп келаткандан кийин ага каршы айтсаң, ал 10 метр алууланып күйүп өтпөйбү. Адамды сылык мамиле кабыл ал, түшүндүр, керек болсо калып кир жетекчиге чейин. Маселени чече турган. Биз аны кайра келбешиге, биз шарт келбешин үчүн биз жүрүшүбүз керек. Мисалы бир адам 100 жолу келсе, анда бизге ишенич, прокуратуранын ишеничин кетип калбайбы? Эми сиздер өзү текшергенде кыйын текшересиздер өзү башка мекемелердичи, бирок өзүңүздөр текшерген киши жок да, сиздерге эч ким батынбайт. Акыры эми жок дегенде ушу тентекти кылып, мен текшерейинчи ушу. Жок, туура эле. Муну бул сынды кабыл алабыз. Мисалы мен азыр айтып атпадым сизге деле. Бизди текшерген дагы башкы прокуратура бар. Өзүбүздүн ички коопсуздугубуз бар. Мисалы кийип жүргөн. Бирок жыйынтык ушул болуп атпайбы? Муну элиңе жок дегенде бир шарт түзүп койбойсуңбу деген обеспечение болуп атса деген. Сиз түшүндүм, мен эми сиз мынаны айттыңыз. Мен аны кабыл алдым. Сизге айттым, кабыл алдым. Туура. Демек, канча күндүн ичинде болуп калат? Сиздер өзү негизи Ыдырыс мырза мындай да. Буга да тендер өткөрөбүз деп баягы өзүңүз айткандай 2 ай же 2 жыл болбойбу? Жок, андай болбойт. Өзү негизи сиздердечи мындай мүмкүнчүлүктөр бар да мындай. Кээ бир коррупционерлер же болбосо бир зампараста мына жерге 2 эмени беседканы алып келип бүгүн кечке коюп койсоңуз бүгүн кечке болуп кала турган жумуш өзү. Мен го. Азыр заман ыдырыс андай эмес. Азыр мисалы туура. Мен аным туура эмес өзү туура. Сиздер мына болгон немени көрсөтүп атсаңыздар. Азыркы бардык адам мына сиздердин немеңиздер негизде сотка менен азыр кирет.
мен мына сизди тартып атам, эртең ыдырыс тап келейин деп атам деп кирет. Ачык. Жок, мен эми антип келген жокмун, мен жалданып келген жокмун. Жок, негизи айтып атканым, негизи. Мен мисалы сиз Сиз шаардын көйгөйүн. ооба, айтыңызчы. Эмнеге келдиңиз? Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мен осы шаар прокуратурасына аябай ыраазычылык билдирем. Мен келгенден бери жакшы эле кабыл алып атышат. Мында жаңы келген прокурор Бектурганов аябай тартипти катуу коюп тур. Бардык прокурорлор ордунда иштеп атат, жакшы экен. Бирок сен айтып атасың, эч сыртка отургуч кой деп. Сыртка эмес, ичинде отургучу бар экен. Сыртка кереги жок. Сыртка эми ысыктын күндө эчтин сыртында отура албайсың. Жаандачы. Жаанда эми баары ичиге кирип отурабыз да. Бирок мына Алла турат, мына жуманын күнү. Өзү эже арыз менен келип аткан. Макул. Сонун иштеп атат. Ооба, макул. Ошол эми. Азыр мына Ош шаардык прокурорунун ошол орун басары чыгып жооп берди. Мына жерге беседка жакын ортодо болот деди, убада берди. Айткан сынын туура дейт. Эми жок дегенде, мисалы, ушул өздөрүнө түзүлгөн шарттын 1/10 элге түзүп койсо деген эле ой болчу. Буюрса жакын ортодо болуш керек. Эгерде болгон болсо, мына азамат, прокуратура кызматкерлерине рахмат дегенге дагы мен даярмын. Мен дайым эле ушул прокуратураны же мамлекеттик кызматтарды сындаганга милдеттүү эмесмин, сындайм деп бир жерден обязательство алган эмесмин да. Ошон үчүн мен мактаганга дагы даярмын. Бирок болсунчу ошол иштер. Сураныч ошол. Туура түшүнүңүздөр, макул.